Туугандар, ассаламу алейкум. Жолум түшүп, бери таксиге дагы кирип калдым. Машиналар бар экен, туугандар. Эконом, комфорт плюс. Экономдорду сезонго азыр элдин бардыгы немеге кетип калды деп отдыхать эткени. Машиналардын өтө сонун кылып арзандатып коюпту, туугандар. Экономдор жылына, коробкасына карабай эле бүт баары бир тегиз 1100дөн, комфорт плюстар, жактар 2200дөн экен. Капиятый камрилер 2500ден экен, туугандар. Комфорт плюстарга 25000 накопительный депозиттери бар экен. Сначала 5000 дейт, калганы накопительный. Экономдорго болсо сначала 3000, калганы накопительный 15000ге чейин экен, туугандар. Адресин, телефон номерин жазып коем. Ошол номерлерге чалып, келип, машиналарды көрүп алып кете бересиңер, туугандар. Машина көп экен. Мынерде азыр эле бир 20-30дай машина бар. Бирок пока что бул сезонго дейт, иш жок болуп аткан үчүн ошондой кылып койдук дейт. Как иш башталары менен арендалар кичине кымбаттайт дейт, туугандар. Мынакей машиналар турат. Бүт бардыгынын состояниясы ар кандай. Андай экен, мындай экен дебейм. Ар кайсынын жылы ар кандай, состоянияларда ар кандай экен, туугандар. Комфорт плюско болсо жактар, туугандар, бүт бардыгы жаңы машиналары прям пакет экен бардыгы. Мында турат. Бери такси азыр могу Дубининскаяга келип калыптыр, туугандар. Дубининская адреси, номерин жазып коюп. Бүт бардык машиналар полностью пакетте. Чаласыңар, келесиңер, аласыңар, ишти кыласыңар, туугандар. Мынакей. Азыр эч жерде жок болуш керек мындай арендалар, туугандар. Тем более могу местага жаңы келдик дейт. Балдар үйрөнгүчө, ошентип аренда кылып, скидка кылып койдук дейт, туугандар. Ошондой. Ийгилик барыңыздарга. Видеону дальше улантабыз анда. Туугандар, кыскасы бери таксини тартып чыгып эле линияга койдум эле. Турган жеримен заказ берсе болобу? Туулага заказ берди го. Ёлки 180 км 3 саатка көргөзүп атат. Ёлки промокод жок эле да, промокод болгондо машина болот эле да. Ай, ёлки. Но ничего страшного, центрден без коэффициент берип койду, бирок коэффициент жанып атты эле вроде. 1.5 коэффициент жанып аткан экен, но ничего страшного. Жакшы болду, аз чыккан болсо ошол жерден эле кетебиз. Туулага барып келебиз, туугандар. Туула. Так, туугандар. Туулага келдим. Наконец-то жетип келдим. 2,5 саат. 2,5 саат дегенде жетип келдим. Канча болду дебейсиңер 2,5 саатта? 12710 рубльге жапты эле. 13100 чай пай менен берди. Наличка. Вот. 10, 11, 12, 13100. Bir заказ менен. Так, вот, отчет силерге. 12710 рубль. Соблюдать скоростной режим, конечно, соблюдать. Эмбеден неме экен да? Домой басып коеюн дагы. Выключайте хотя бы один тариф деп эчтенсе иштебей калат турбайбы бул жакта? Ладно, эле жок, не кылабыз, кеттик эми бияктан. По пути эч ким эле чыкпас керек, бул жерден курсак тойгузуп алыш керек болду. Домойго чейин. Эми домоюм Зеленоградда эле 30 саат дейт.
Зеленоград менен 3 часа 224 километрди көрсөтөт. Так, балансым канча минуска кирип калыптыр? 4200 комиссия алыптыр. Ошондо деле 13100 алганда 9000 таза калыптыр. Почти плюс-минус. 1000 сомдук, жо 2000 сомдук бензин куйдум эле, где-то бир 700 рубльды немеси кетти да. 1000 рубль деп коелу, 1000 рубль. 1000 рубльдик солярка кетиптир. Өтө жакшы болду. Өтө жакшы болду. Бир эле заказ менен. Один удар глаза туман болду бия. Кеттик. Чай içip алыш керек азыр içine кирип. Өзбектердин чайканалары болуш керек. Так, тугандар, курсак деп шамшым менен тойгуздум. Кеттик эми буюрса Москвага тугандар. Бүгүн күнү ушу менен үйгө тынчаман жетип алсам, анан кийин эртең дальше ишти улантабыз тугандар. Туладагыларга чоң салам, подписчиктерге. Ушундай тынчаман жетип уланып кеттик анда. 2 саатта жетип барабыз буюрса. Так, мынакей тугандар, буюрса кече күнү эмес, бир 2 күн болуп калды да, Тулага барып келгем, андан кийин бери видео тартайын деп такыр колум тийбей калды. Бүгүн буюрса жума, кечки саат 4:30 болду. Бүгүн дагы зубнойго киришим керек эле тугандар. Тиштерим полностью бир зымдарын алмаштырып, полностью карап, сон үстүңкү ряд уже сонун болуп бир тегиз болуп калды. Уже элечи, бир 2 ай дегенде. Астыңкысы дагы бар, буюрса астыңкысындагы жоон зымдарды коюп, сону кылып тартып койду. Буюрса баары жакшы. Так, эгерде керек боло турган болсо, тугандар, стоматология мынакей могул жерде. Көрдүңүздөрбү, могул 1-этаж, могул жер, стоматология, Новопетровская 16да. Просто домдун аркасы менен кирет тугандар. Кирип сүйлөшүп, мен ушундай подписчиктериме айтып койсом болобу, силердин стоматология андай десем, обязательно болот дейт тугандар. Эгерде сен каналың атынан келе турган болсо, подписчиктериңе 10% скидка кылып беребиз деп атат тугандар. Жулдуртасыңарбы, койдуртасыңарбы, эмне кыласыңар өзүңөр билесиңер. Келип ошо канча сом каналдан немеңерди көрүп, стоматолог бүт орустар тугандар, бүт условиялары жакшы, бүт пожалуйста современный жакшы. Келип неме кылсаңар, 10% скидкасы менен кылып берет тугандар. Видеонун башында айтып коеюн дегеним анан ушундай. Так, Эдбулум келип калыптыр. 1,5 километр калды деп атат. Буюрса Эдбулда куюп коюшум керек экен. Азыр барам, машинаны бир сыра жудуртам, заправканы кылам, ишти баштайбыз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе тугандар. Өткөндө мен Бишкекке барып келгенде көп түшүнбөй калыптыр. Жанагы мен паспорт праваларымы монтип кармап түшкөн жеринде айтып деген сөздөр YouTube'тон бир какой-то бир өзүнүн правиласына туура келбей эткени удалить этип салган да. Ошону бир тактап айта кетсем тугандар. Мен Бишкекке паспорту менен правамы суроого бүтөйүн деп калды эле, алмаштырып келдим жаңыга. Эгерде ID картыңардын учету бар боло турган болсо, барып посольстводон алсаңар болот. Эгерде ID картыңардын учету жок болсо, паспорт, ID карта ала албайсыңар и права да ала албайсыңар тугандар. Ошон үчүн посольствого барасыңар, ID картаңарды текшертиресиңер. Эгер ID картаңар чыкпаса, айла жок Кыргызстанга барасыңар. Бул жерден чыкса, ошол жерден тапшырып коесуңар. Тапшырган ошо 3-4 жанагындай медицинский справка керек экен, государственный, ошону алып берип, и праваңардын личный карточкасы керек экен, ошоларды берип неме кылып койсоңор, ровно 1 айбы 40 күн дегенде ушундай да келет экен, ошол жерден алып аласыңар тугандар, ошондой. Эгерде жок болсо, айла жок Кыргызстанга башка туура келет. Анан кийин жанагынтип жоготуп алды, мындай кылып алды, мындай блок дегендерин вообще түшүнбөйм тугандар чын. Жоготуп алсаңар деле ошол жерден алат болушуңар керек. Эгерде ID картыңардын учету болсо анда да ошол жерин мындай точно түшүнүп алгыла. ID картаңарды барып сначала текшерткиле. Ошондой көп сүйлөбөй кеттик, ишти кылалы тугандар. Жудуруп келели. Бүгүн жума, буюрса иш жакшы болот деген ойдомун. Саат 4:30 болду. Буюрса түнү менен иштеген аракет кылабыз. Кеттик анда. Линияга коюп эле буюрса жирный заказ алдым. Коэффициент менен иши. Деревня Сосенки дейт го. 35 километр, 1 саат 9 мүнөттү көрсөттү. Бирок бумагалга точно жетпейм да. Коммунаркага барат экем да. 1,12 коэффициент менен берди, где-то бир 2,5 миңдей тегерегине барсам керек. Өтө жакшы. Жума күнкү биринчи пачым буюрса. Кудай тынччылык эле болсо кene. Клиентим алайын деп келсем, мына Шукинадагы эмне деген? Пятая авеню деген торговый центрдин аркасында кап-кара болуп бир нерсе күйүп атат да. Дагы бир жерде жардырдыбы, же бир нерсе күйүп атабы билбейм. Ушундай өтөлчү азыр. Кадрга элешип калса көргөзөйүн.
Yo, bismillah. Kettik hem. Birinci zakaz. Ровно 1 saatte geldim toğanlar. 1 saat kommunarkaga. Ну-ка. 2959 rubl жазыпты тоғандар. Вот это почем болды. Өте жақсы болды. 2000 қала екен. 1922 рубль қалады екен заказдан. 1 сағатта нормально. Домой қойып қойын. Коммунардан да жақсы өтшілді. Внуковадан неме жанып отады, проводник. Стоит, не стоит, не знаю. Тимирязевскийге 1 saat 20 minutga 44 kilometrga домой қойып мен заказ беріп жатыр ғой. Учып кетелекті алып қойайын. Так, бұл қаяқты көрсетті. Короче, айландынан шығады екен дағы. Все. Шіркен сезгендей домой қойған екен де. Тимирязевскийге. 5 коэффициент берді, 44 километр, 1 saat 20 minut дейді. Bunda где-то 3000 arak birağına bilet boş gerek. Sonum oldu. Kettik. Жолда подписчиктер сигнал беріп салам алейкум десе, не сен таный дейді. Подписчиктер ұқсайды десем, қандай каналда қызығып подписаться етіп орыстардағы. Так, 1 saat 15 minut дегенде келдім екінші заказда. Завершить. Екінші заказ. Барған жолыменен қайтып келдім ғой, сразу эле обратно Отрадныйға келдім. Так, аварийка выключим. 2731 рубль болды. Марғыланға келіп қалдым, Марғыланға Отрадныйға бір құрсақ тойғызып шығып алып тұр, дальше ұрбасам. Конкретно құрсақ тойғызып алып тұр. Неден дағы. Место бар бы, келем қарайынша. Ёлки зеленые, бизнесменен. Что, издеваются, что ли, клиенттер? Ёлки зеленые. Ровно 3 minut дегенде келдім да бір заказ деймін, қарасаңар. Завершить көрейін шыған жолап келдім. 399 рубль дейді ғой, 3 минутта келді. Қолтықтары açып кетіп тұр, жол келеді. Ей, машинен жітін өлді. Машинен жітін açты еді жөн. Дресс-код деп менікі момдай алып қойып тұр. Бүгін галстук тақпайлы шығып алдым еле. Что-то ошого жемнеге түрім жақпай алған ба, 1,5-ға. Дресс-кодта приоритетімен екені минус қылып қойып тұр. Что-то не пойму. Көйне тырышып қалған ба? Ем отырып өріп, конечно, тырышып өткен. Тырышмақ түгіл башқа нәрсе болып кетті. Ошентіп, екі приоритет алып қойып тұр. 15 күн 5 точканы қысы үштеп өзің. Тағы қалып қойауыз дейді. Мынан да көйіндей, жемдей, короче, шындай. Ертең барып, жақшы екі галстук, екі нормальный рубашка, екі жақшы шымал басам болды қалды. Так, 3 заказ 4950 рубль болды оғандар.
центрге көздөп жөнөдүм. Дмитриевка шоссеге түшөм азыр. Ну, я просто с другими срусь в этот момент. Я постаралась с курьером. Я утром заказала кофеманию на завтрак на 3000. Да. Нет. Потом снова что-то. Потом я прихожу мне нарастили. Мне не понравилось, как нарастили сначала. Точнее, мне не понравилось, что этот хвост стоил 70 тысяч. Я такая, почему он детский стоит столько, а тут как бы вот этот комплект намного хуже. Так, tamamdır. 4-cü zakazды алып келіп таштадым. Кечинде бардық өздерінше сұп-сұлу болып шығады. Завершит қылайын, 1000 рубльге келдім. Қанша минутта? 20 минутта, 18 минутта ушундай да келдім. Бүгін кечинде бардығы сұп-сұлу болып шығышат дағы өзінше. Таң атып қалғанда қарасаң бардығы. Тишти майлап тишти деп қалған болады ғой бардығы. Bir-birine жөлөнүп, қосып. Елкилер кеттік дальше. Тура кеттамбы, қишып кеттамбы билбейм, короче, навигатор дагы эле иштебей. Божомолду өлүп уруп кетип атам го, короче. Кызыктын баары таң камалып башталат эми. Пьяныйлар чыкканда. Азыр өздөрүнчө баардыгы сулуу чып чыкпала берет. Кечке маал. Работает на благо буржуазии, понимаешь? И... Так я считаю пролетариатом тех девочек, которые поехали перед этим. Слушай, девочки, они... как не молодого человека, который не успел поставить воду в машину. Абсолютно. Да. Это лайфхак, на самом деле. Ты понимаешь? Это лайфхак водителей бизнес-класса. Я же правильно все говорю? Да. То есть, как бы, это ваша добрая воля. Вы ее покупаете, потому что, чтобы сделать человеку приятное, правильно? За свой счет. Конечно, за свой счет. Но не за счет Яндекса, потому что Яндекс только минусует там все. Ну, правильно же? Или... Ну да, правильно, но с другой стороны у нас правила есть, обязательно, есть. Да. То есть я не прав? Нет, правила в Яндексе есть, чтобы постоянно вода там стояла. Ага, то есть... Слушайте, я был на вашей стороне. Вот поэтому... Не, вы правильно думаете, но... Я честно говорю. Ты правильно думаешь, но я отлавливаю другую тему. О боже, кис. Я понял, я услышал, я врубился, до меня дошло. Вот как бы. Ну, я был на стороне нашего водителя. Не, я вас правильно понимаю, но просто есть Яндекс, чтобы там вода была постоянно. Вода была? Да. Господи, да кому нахер? Слушайте, вот вы понимаете, и вот какая нахер? Вот. Кис. Ну как так-то? Ну как так-то? Ну ты понимаешь, ну ты едешь в Мерседесе, ты кайфуешь, там, у тебя вода, там, все, там, сопли, слюни, там, что хочешь там. Мне вообще пофиг, где я еду. У меня есть вода и класс. Если ты просто мне наеда и хитрыми конфетами. Ну согласись, ты просто заелась. Ну ты просто заелась. Потому что 9 ноября ты была в шоке от всего этого дела.
Yol gider. Neresi tanıktır değil mi onun için? Ладно, короче, мындай акыбат тазалайм. Сууну деп жаман проблема алышты. Кегиче катын экөө урушуп кетсе болобу. Коюш керек, койбош керек деп экөө талашып. Бүгүн жалаң эле жашоосунан жанагында недовольный болгондар. Эмне менен болду? Багаждан алып чыгып бердим го сууну, мага. Yol güzel abi, ego koykonlap çıkan ego, dakan soğurup taşta koyup da butulkasına pustoy. Şunday da yol kiler suunu da problema kılışıp, uruşup. Bugün hiç kimge men türünde jakpay, tamam? Akademika yangile kayaktalı. Al öğrenci birger. Что-то галстук тақпасам мага вообще жарашпай кеткен, лучше галстуктан эле жүрүшүм керек экен. Мен просто ысып кетип атам да жол кийин, ошого чечип койдум. Ана так без галстук жүрсөм өзүмчө эле өзүм жакпай эле, кызыктай эле болот да, жүйдөбөйт. Мен наоборот мындай. Галстук менен нормальный. Галстук менен отурсаң мындай пассажирлардын даже, могу завершить кылайын айтса эле, 1503 рубльге алып келдим азыркы заказды. 1503 рубльге алып келдим. Так, бияк мен чагылбайт экенмин, обратно келип только. Жарым саат жүрдүм ровно. Жарым саат кегиче кулак мээми жеп, экөө урушуп, бир сыйра кызылдашып, кайра жарашып. Вот чиркин, долгая подача дейт, долгая поездка дейт. 40 километрге берип атат. Коэффициент менен берип атат еще. Мощный oldu da. Şunlar ya zakarlar oldu bize. Dubninskaya dedi. Ayağına çıkat bol değil bunlar. Спасибо. Спасибо вам. Да. Два адреса, да, у вас? Да, меня около метро Кутузовская, а дальше по Тришке. Ага. А еще будет 5? Конечно. Сейчас. Слушай, как красиво, да? Bismillah. Orustарды көрсөң, өзүнчө эле бир романтик. Кыздарын бизнес такси менен салып жүрүшөт, өздөрү метро менен кетиши эле күйдүрүпчү. Биздикилер наоборот го. Сәкен кыздарын метроға апарып таштайт да, биягына үйүңө кете берем. Таксине кылышым керек дейт да. Жолку бияктан чыга албайт окшойм. Так, 51 минутта келдим. 2256 рубль. Чотто ушул жерде Яндекс жеп койду да, гарантия берем жеди да жолку. Шунун телефонун алып туруп, берип турчу телефонуңду деп туруп эле сурап туруп эле карасаң бир 300 сом, 400 сом жеп койгон болот эле да. 1.41 коэффициент менен бергени, почти 40 километр жүрдүмбү? 50 канча мүнөт, 53 мүнөт жүрдүмбү? Эмесе жана мындай заказдарды 2900 берип аткан 40 километргечи. Пойдем, приехали, пойдем. Давай потихонечку, помаленечку. Бывает что. Все мы устаем, нет. Да, конечно. Пойдем, давай вторую ногу. Левую ногу. Все, всего доброго. До свидания. Айттым го мен силерге, кызыктын баары эми башталат деп. Жол келет. Саат 1:10 мүнөт эми өттүр. Уже эле кылам бардыгы.
ошо эле кылам. 1000 сомго алып келдим 20 мүнөттө. Так, кийинки заказ Москва, Новороссийский аягында эле, Новороссийский. Новороссийская 10 дейт. 15 километр көрсөттү. 1.60 менен берди. Өзү дагы. Yok 3 saatlik promokodum var ошо иштетип кое берсем be. Так, туганда daha bir жирненький заказ. 24 минутта келдим. Промокод менен. 3 saatlik промокод бар эле. Кече bir заказды алып алып, өзүнчө умный болот да, 14 минут көрсөткөн жерге мыяктан азыр минтип кире калсаң, мыяк менен мындай барабыз дагы, минтсең эле жетебиз дедиле. Жанагы айтканын кылып алдым. Пробкада 45 минут жүрдүк да 14 минут жергечи. Вечер акыр уялгандан аркада отуруп алып, ун чыкпай кетти. Так, мынакей 24 минут. Завершить. Завершить. 1548 рубль болду. 1548 рубль. Ширкин булар азыр куруттай калат да. 3 заказ 2600 болду. Домой басып коюнчу, сразу домой. Аз по-любому мыяктан центр болбосо, Химки-Симкиге кете тургандар болсо, шарт ала кетем бир жолу шеме. Саат 2-ге 10 мүнөт калыптыр. Bismillah. Долгофрутқа келдім, Долгофрут. Долгофрут біле. Так, 36 минутта келдім, 36 минутта. 36 минут, 30 километрдей жүрдім, окшойт адашпасам. 2162 рубль болды, промокод менен, бұл дағы. Так, туғандар ушинтип үйгө да келип калдым. 4 болду эртеңки саат. Промокод бүткүчө чыдаганым жок, чынын айтсам. Уйкум келип, курсагым ачып, вообще болбой калдым. Заправкада уже келип калыптыр. 1000 рубльдик куйдум эле. Кичине калды, бирок ошол төөлөп жетти. 12ге чейин 7100, 12ден кийин 4820га иштеппин. Плюс-минус 12000ге иштептим да, мында жеткенде 9 сааттачы. Өтө жакшы болду иш, чоң заказдар болду. Өтө жакшы болду. Иштесе иш бар тугандар, сонун эле болуп атат. Ошондой тугандар. Эмки видеодо көрүшөбүз анда. Ийгилик барыңыздарга.